кээде Замирова жумуштан келгенде чарчап келип мындай өңү башы мындай бузулуп келатканда мен сразу айтам да: Замира, күлүп кирчи деп мага жугуп атат. Себеби действительно мындай аял кишинин кыялы эметсе эркекке жугат. Эркек кыялы жукпайт дейсиз. Турса аялга жугат. Жугат, Жугат, бири-бирине жуга берет. Ошон үчүн баягы үйдө мындай үйдө шаң чөкөт, үйдө ынтымак, үйдө жакшы атмосфера болуш үчүн мындай аракеттеш керек да. Кирип атканда баягы жин эмен баарын кородон, жешиктен ыргытыш керек да. Үйгө киргенде башка күлүп жайнап, күлүп жайнап кириш керек негизи. Анан баягы кыргыздар айтып коет го, үйдөн уруш чыкса 40 күнгө чейин ырыскы качат деп. Ошол бул баягы кыргыздын макалдары ошол. Бекерден айтылган эмес, Айтмайсыздар. Анан аял кишиге Замирага рахмат. Эме мондай баягы улуу күчтүү сөздөрдү айтып антип баягы сүйөм деген сүйүп жарытпайт дегендей неме кылбайсың. Мен ушунчалык баягы оорусам, сүйүнсөм, болгон кубанычым баарын тең ортоктош болгон бул Замирада негизи. Тең ортоктош болот. Ишенем ушунчалык. Таянам. Ооруп калсам ушул бар, күлүп калсам бул бар деп. Замира дагы ошончо мага ишенет. Мен дайыма айтам: Замира, сенин ооруң, сенин кырсык да не дай бог бирдек эме болсо, бул үй бүлөгө мага тийген эме. Менин жаманчылыгым же мен бирдеме кылсам сага тиет. Ошон үчүн Кудайдан дайыма сурайбыз ушу үйдө ырыскы болсун, ынтымак болсун, сүйүү болсун деп. Биз мындай бир 1000 жыл жашачуда жүрүп атабыз да. Өмүр кыска, көңүлдү калтырбаш керек. Көңүл деген гүл болот. Бир жолу көңүлүн калтырып койсоң, ал убакыт кайта ушу көңүлүн оңдош деген убакыт дагы жетпей калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн эми баягы жашоодо өйдө төмөн болот, бирок биринчи очередь көңүлдү оорутпаганга аракеттениш керек да. Бул көңүл астондон жана жаштарга да айтарым ушул да. Өйдө болот, төмөн болот, иш аяк кагышат. Эч убакта көңүлдү калтырбаш керек. Признание в любви айтпайсыңбы? Эң башкы сөздөр оңолдорбойт. Эми түшүнгөн адамдарга мен баягы өзүм саяк эмесминби, айлантып келип ушундай сөздөр менен акын түшүндүрүп теге айтып атам да. А примерно жашадым, сен айтып бер уялбай. Эң башкы сөздү айтып койбойсузбу? Эми ушунча жанатын бери айтып аткан баары ушунун баары айланып келип сүйүү да. Сүйүү да. Анан мен баягы эми бир эсептен баягы мудрости бар, анан отуруп эле сүйөм деп. Сөз сүйүүмөн эмес, өзүңдүн кылган иш аракетиң менен, мамилең менен эле билгизсең болот да, сүйүү бар экенчи өзү билинип турат. Анан сүйөм деген сүйүп жарытпайт деген бир макал бар го, баягы тиги анысыкандай. Жана бирөө айтат го, бирөө кызы менен сүйлөшүп, мен сага айды алып берем, мен сага күндү алып берем, жылдыздын баарын алып берем десе, тиги кыз карап туруп, эми акчаң жокпу деп коет дейт акча. Анысыкандай, мындай мааниси жок. Баракелде, кол чабуулар. Эми кезек сизде. Асыл сөздөрүңүздүн баардыгын сыртка чыгарыңыз. Кезекти сизге берели. Дал ушул галактикага алып барчу музыканы коюп берели. Келиңиз. Убакыттан пайдаланып, Моңолдурсага рахмат айтам. Кыйналгым келип кетти. Мен жана эле жашып алгам эже. Кудайга рахмат сага жолукканыма. Бактылуумун негизи. Кудайдан суранам, көп жаша, кызым экөөбүзгө. Сен бизге керексиң, аябай керексиң, баарыбызга керексиң. Айрыкча мага керексиң. Бир жериң ооруп кетсе, жаным чыгып кетет. Ишел көп жаша, рахмат, баарына рахмат, мен аябай ыраазымын. Кол чабуулар. Ушундай сөздү укканда принципиально көп жашагың керек.